Кутман кеч көрөрман 20 декабрдын маанилүү окуялары менен таанышып алыңыздар. Жогорку кеңештин депутаттары 20 декабрдагы жыйында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда жактырды. Эми мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюшу керек. Желекти өзгөртүү демилгесин 59 депутат колдоп, 5 эл өкүлү Мирлан Самыйкожо, Дастан Бекешев, Нуржигит Кадырбеков, Медер Алиев жана Сейитбек Атамбаев каршы добуш берди. Дагы 15 депутат жыйынга катышып, бирок добуш берген жок. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев кесиптештерин туунун өзгөрүшү менен куттуктады. Ал бул чакырылыш мурда тууну кабыл алган чакырылыштай эле легендарлуу болуп каларын билдирди. Аталган мыйзам долбоору кечээ парламенттин Конституциялык мыйзамдар комитетинде да каралып, дароо 2 жана 3 окууда кабыл алынган. Анда айрым депутаттардын сунушу кеч берилди деген жүйө менен четке кагылган. Буга чейин Бишкекте өткөн элдик курултайда катышуучулар желекти өзгөртүүгө эл каршы экенин айтып, Шакиевди бул демилгесинен баш тартууга чакырган. Ал эми Жапаров тууну өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин айтып, курултайдын катышуучуларынан колдоо сураган. Бириккен күрөш дүйнөсү дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 5 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Айсулуу Тыныбекованы кыз келиндер күрөшү боюнча 2023 жылдын мыкты балбаны деп тапты. Маалыматка ылайык, быйыл Тыныбекова 95575 упай топтоп, дүйнөлүк рейтингдин сап башына чыкты. Ошондой эле ал дүйнө биринчилигин багындырып, Венгрия жана Египетте өткөн рейтингдик турнирлерди утуп, Азия оюндарында коло медаль тагынып, жылды жыйынтыктаган. Ишенүү кыйын, бирок Тыныбекова 30 жашында убакытты артка кайтарып, карьерасындагы эң мыкты 12 айды өткөрдү. Кайра жанданган кыргыз жылдызы дүйнө жана Азия чемпионатында жеңишке жетип, мыкты формага кайтып келүүгө канчалык шыктанганын көрсөттү деп жазды Бириккен күрөш дүйнөсү. Тыныбекова жылдын балбаны болуу ал үчүн сыймык экенин айтып, колдогонуңуздар үчүн рахмат. Париждеги Олимп оюндарында колумдан келгенин баарын жасайм деп белгиледи. Тыныбекова үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында Сербияда өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыгып, 2024 жылы Парижде өтө турчу Олимп оюндарына жолдомо алган. Ал акыркы жолу 23 жылдын эсебинен Кытайда өткөн Азия чемпионатында коло медаль тагынган. 2020-2023 жылдар аралыгында мамлекеттик органдар менен Каржы министрлигинин депозиттик эсептерине мамлекетке келтирилген зыяндын ордун ыктыярдуу же мажбурлап компенсациялоо түрүндө 15,5 миллиард сом келип түшкөн. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Депозиттик эсептер мамлекетке келтирилген зыяндын ордун ыктыярдуу же мажбурлап компенсациялоо түрүндөгү акча каражаттары укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын депозиттик эсептерине, ошондой эле финансы министрлиги болуп саналган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын депозиттик эсептерине которулат деп билдирди ведомство. Алсак 2020 жылы депозиттик эсептерге 2,7 миллиард сом, 2021 жылы финансы министрлигинин эсептерине 1,9 миллиард сом которулган, 2022 жылы 4,1 миллиард сом жана 2023 жылы дагы 6,7 миллиард сом келип түшкөн. Натыйжада өлкөнүн казынасы 15,5 миллиард сомго толукталган. Президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев бийликке келгенде алдамчылык жана коррупция үчүн кармалган саясатчылар же ишкерлер мамлекетке келтирген зыяндын ордун кайтарып берген соң эркиндикке чыгып ал турган кустуруу программасын башташкан. Чуулуу кармоолор, көбүн эсе коррупцияга айыпталган чиновниктер УКМК аныктап берген зыяндын өлчөмүн төлөө менен аяктап, алар үй камагына чыгарылып же эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулчу. Эң эле чуулуу кустуризациянын бири деп бажы кызматынын башчысынын экс орун басары Райымбек Матраимовдун кармалуусун айтса болот. Ал 2 миллиард сом зыяндын ордун төлөп берген. Алгоритмге ылайык өндүрүлгөн каражаттар алгач УКМКнын депозиттик эсебине, андан соң Каржы министрлигинин эсебине, ал жерден кайра бюджеттик чыгымдардын беренелери боюнча бөлүштүрүлөт. Анын ичинде президенттин фондунда дагы багыт алышы мүмкүн.
24 майда Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн 2,5 жылга созулган биринчи этабы аяктап, экинчи этабы башталганын жарыялаган. Анын айтымында экинчи этап 1,5 жылга созулушу керек. УКМК 20 декабрда маркум Гримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу кирешелерин адалдоого шектүү катары Жогорку Кеңештин мурдагы депутатынын уулу кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык шектүү кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдоо беренесинин негизинде 6 декабрда колго алынып, Октябрь райондук сотунун чечими менен ТИЗО 1-ге киргизилген. Атайын кызматтан шектүү Көлбаевдин жана анын айланасындагылардын кылмыштуу ишмердиги жөнүндө билип туруп, Lexus LX 570 үлгүсүндөгү чопкутталган унааны өзүнө каттатып, Көлбаев жана анын уюшкан кылмыштуу тобунун башка мүчөлөрүнө пайдаланууга бергени аныкталганын билдиришти. Ошондой эле шектүү Көлбаев менен үй бүлөлүк жакын мамиледе болгонун, анын спорттук жана башка иш-чараларын каржылаганы маалымдалды. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүүнүн Дубайдын элиталык райондорунун биринде $4,5 миллион бааланган 24 батарея аныкталганын белгилешти. Айрым жыйынтыктар шектүү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Динара Исаеванын уулу Азиз Мырзаев экенин жазышууда. Гримтөбөл Камчы Көлбаев 4 октябрда УКМКнын кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн. Мыйзамдагы ууруу кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн жооптуу ок чыгаруу менен жок кылынганы айтылган. Кийин атайын кызматтан криминалдык империянын масштабын айтышкан. Ведомствонун маалыматы боюнча Көлбаевдин мыйзамсыз жол менен алынган бардык мүлкүнүн алдын ала баасы $1 миллиард АКШ түзөт. Алар камакка алынган. Көлбаевдин өлүмүнөн соң УКМК кылмыштуу топторду кармоо иштерин күчөтө баштаган. Октябрдын башында эле атайын кызмат Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун 40 ашын активдүү мүчөсү кармалганын билдирген. Кармалгандардын арасында ишкерлер, мурдагы депутаттар, мамлекеттик кызматкерлер дагы бар. Өлкө аймагында өндүрүлгөн алкоголдук ичимдиктерге жана тамекинин аталыштарына Манас эпосундагы каармандарын, атап айтканда Манас, Семетей, Сейтек, Бакай, Каныкейдин ысымдарын колдонууга тыюу салуу сунушталды. Мыйзам долбоорду депутат Тазабек Икрамов сунуштап, ал 19 декабрда коомдук талкууга чыкты. Маалымкат негиздемеде мыйзам долбоору сатып алуучулардын аң сезимине моралдык жактан абийирсиз таасир этүүнү жоюу максатында сунушталган айтылат. Эреже бузган жеке жактарга 100 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 1 миллион сом айып салуу каралган. Кыргызстанда өлкөнүн жана Борбор калаанын аталышынан тарта Манас эпосундагы каармандардын ысымдары менен аталган спирттик ичимдиктер сатылып келет. Манас, Семетей жана Сейтек күчилтиги адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын шедеврлеринин тизмесине 2013 жылы киргизилген. Манас эпосунун жазылып алынган жалпы 35 варианты бар. Алар өзүнүн толуктугу жагынан айырмаланып турат. Толук варианттарына манасчылар Сагынбай Орузбаков, Саякбай Каралаев, Шабак Рысмендеев, Тоголок Молдо, Багыш Сазанов, Молдовасан Мусулманкулов, Ибраим Абдрахманов жана Мамбет Жокморовтордон жазып алынган тексттер кирет. Варианттардын көптүгүнө карабастан Манас эпосу бирдиктүү бир чыгарманы түзөт. Ал жалпы идеялык багыты, сюжеттик линиясы, тематикасы жана каармандарынын образдарынын бүтүндүгү менен бириктирилген.